Салам достор. Бүгүнкү видео эмне жөнүндө? Биз күнүмдүк жашообузда баарлашып башка адамдар менен диалог түзөбүз, Ал диалогдо көп учурда кандай суроолор келиши мүмкүн? Эң биринчи бүгүнкү биз чечмелей турган сурообуз бул сен канча жаштасың? Же балким балабыз бар, карындаштарыбыз, сиңдилерибиз, инилерибиз бар, Ошолорду сурайттыр балким бакчада болобу, башка жерде болобу, канча жашта деп. Ошондо биз год деген сөздү билебиз, бул жыл, жана көп жыл болгондо много лет деп, көп жыл деп айтабыз. Ошону кайсыл учурда годту жана кайсы учурда лет дегенди колдонот экенбиз, бул видеодон көрөбүз. Биринчи, эң наристелер, эң кичинекей балдарга кандай суроо болот, Мисалы, сколько тебе лет деп турат. Бул сен канча жаштасың деген суроо бул. Сколько тебе лет? Тебе деген сөз бул сен деген. Сага канча болду, канча жыл болду деген мааниде сен болуп которулат атса, бул жерден сиз канча жаштасыз деп айткыңыз келсе, сколько вам лет дейсиздер. Анын ордуна ему деген бул эркек бала, кичинекейби, чоңгу эркек кишиге суроо берилет. Ал канча жашта, сколько ему лет. Же болбосо сколько ей лет деп, ал канча жашта деп айымдарга, кыз кишилерге суроо кетет. Жана көптүк түрүндө алар канча жашта деп сурагыбыз келсе, сколько им лет. Мына сурообуз биринчи түзүлдү, канча жашта деп. Эми бул жерде сүрөттө наристени көрүп атабыз. Бул бирде деп айтканда кантип айтабыз? Один год, бир жаш, же болбосо годик. Бул жерден биз один год деп айтсак болот, одинди, бир жаш деп. Же болбосо годик деп койсок эле бирде деген түшүнүктүү болот. Же год деп эле койсо, одинди кошпой эле айтсак болот. Мисалы, менин уулум 1 жашта. Моему сыну 1 год. Менин уулум 1 жашта, 1 год деп. Эч өзгөрбөй ушундай боюнча калат, Же болбосо, бул наристе бирде. Малышу годик. Жөн эле көрдүңүздөр, одинди колдонбой эле годик деп койдук. Же малышу год деп койсок деле туура. Моей сестренке годик. Моей дочке годик. Моему сыну год. Көрдүңүздөр, бул 1 жашта дегенде год, годик деп эч өзгөрбөй колдонуп жатат. Анда эмесе мындан чоңураак наристе 2, 3, 4 жаштагыларга кандай жооп келет? Кайрадан эле ошол суроону көрүп жатабыз, Сколько тебе лет? Төмөнкү жагында котормосун көрүп алсак болот. Сен канча жаштасың? Жаштасыз деп бул уланды мүчөлөрү кайсыл сөзгө туура келерин өзүңүздөр билесиздер. Сколько тебе, вам, ему, ей, им лет? Эми кандай жооп беребиз? 2, 3 жана 4 дегенде года деп колдонобуз. Года. Ошондо 2 года, 3 года, 4 года. Же болбосо 2 годика, 3 годика, 4 годика. Годик деген эмне? Бул эркелетип, баягы кичинекей бала наристеге караштуу айтып жаткандыктан годик деп баягы кичинекей бир 2 эле жашта, 3тө эле. Ушундай сыяктуу сөз болуп кетет. Ушуну 2 года деп атабыз, суроо кандай болду? Сколько лет твоей сестре? Сенин сиңдиңе канча жаш, Сенин сиңдиң канча жашта? Туура мааниси менен которсок. Ошондо моей младшей сестре 2 годика. Менин кичинекей сиңдиме, же менин кичинекей сиңдим 2 жашта. 2, 3, 4-ни койгондо сөзсүз түрдө год деген сөздү колдонобуз. Лет дегенге жете элекпиз азырынча. Же болбосо алар канча жашта? Сколько им лет болгондо, алар ар бири 4 жашта деп айткыбыз келсе, им по 4 года дейт. По дегенде эмне кошуп атабыз? Жөн эле им 4 года деп койсок болот, алар 4 жашта, бирок пону кошсок ар бири 4 жашта дегенди түшүндүрүп атабыз. Им по 4 года. Дагы бир жолу кайталап кетем. 1 год, 2, 3, 4 года. А тамгасы кошулуп атат уланды мүчөсү. Эмесе мындан улураак балдарга
же адамдарга суроо берип атабыз. Сколько тебе лет деп. Айттык, сколько тебе лет же сколько вам лет. Бул жерден 5 жаштан баштап 20 жашка чейин биз год деп колдонбойбуз. 5 года, 6 года деп айтпайбыз. Лет деген сөздү колдонобуз. Ошондо 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет деп отуруп, 11 лет, 12 лет деп отуруп 20га чейин жетебиз. 20 лет. Ошондо 5 жаштан 20 жашка чейин лет колдонуп атабыз. 5, 6, 7 и так далее, жана башкалар. Ошондо сен канчадасың деп жаш баладан сурап жатабыз. Ал мне 15 лет. Сколько тебе лет? Мне 15 лет. Лет. Меня эмес мне. Мага 15 жаш деп сөзмө-сөз которсок. Ал эми мааниси менен мен 15 жаштамын. Же болбосо ошол эле бул категориянын арасынан 10ду айталык. Ал канчага чыгып калды? Ал канчада? Сколько ей лет? Кыз баланы сурап жатабыз. Ей. Ей уже 10 лет. 10 лет. Мына бул жерден экөөсү 6да, экөөсү 7де деп колу. Анан 6 жаштагылар айтып атат. Сколько вам лет деп. Силер канчадасыңар десе. Нам по 6 лет. Биз 6 жаштабыз ар бирибиз. Нам. А им, аларга болсо, а им по 7 лет. Алар 7 жашта. 6-7 лет деп айтып атабыз. Бул жерден баягы подростоктордун сүрөтү. Подросток деген бул чоңоюп калган балдар. Ошондо 15, 18, 20 дегендин бардыгы нам 15 лет. Нам по 18 лет. Мне уже 20 лет. Көрдүңүздөр, ар бирине лет деп колдонот. Дагы кийинки санатоочторубузга, сандарыбызга кандай жанына сөздөр кошулат? Годбу же летпи? Аны дагы бир сыйра чечмелеп алсак. Сколько тебе лет? Канчадасың, сен канча жаштасың? Бул жерден биз эмнени карадык? Биринчи 1 год деп карадык. Андан кийин 2, 3, 4 года. Андан кийин эмнени карадык? 5тан баштап 20, 20га чейин 5 лет, 20 лет. Эми 21ден баштайбыз. 21бизде кантип айтабыз? 21 год. 1 бар да, анткени. 1 кандай болуп которулчу эле? 1, 1 жаш болгондо год деп которулбай атат. Эми ошол 20 жаштын жанында 1 бар болгондуктан 21 год. Сколько тебе лет? Мне 21 год. Ал эми 2, 3, 4 года деп айтчу эмес белек? Ошондой эле 22 года. 22 года деп атабыз. 2 года болгондуктан 20тын жанында деле 22 года, 23 года, 24 года. Анткени 2, 3, 4тө биз года деп айтабыз. Так ошондой эле 30, 40, 50, 60, 32 года, 34 года, 44 года, 43 года, 52 года, 62 года. Көрдүңүздөр, 60-70 деп отуруп 90, 100гө чейин года деп, 102 года деп. Анткени 2 деген сан кошулуп аягында 2 бар болгондуктан, же болбосо 3 же 4 бар болгондуктан года боюнча калып атат. Анткени 2 года, 3 года, 4 года эмес беле. Ошондуктан 22 года деп. Ал эми 25 5 сан бар болгондуктан кайсыны колдонот экенбиз? 25 лет, 26 лет, 27 лет деп отуруп 28, 29, 30, 30 лет. 25, 5тен баштап аягына чейин 30, 40 болобу, ушундай бир санга чейин лет деп айтабыз. Андан кийин эле 30тен баштап 31 болуп калса кандай? 31 год, 32 года, 33 года, 34 года, 35 лет.
Бардығын ушинтип колдонобуз. 100гө чейин сандарды биздин баягы адам киши канча жашта болот ошону айтарыбыз да лет жана годаны туура колдонобуз. Анда эмесе сиздер үчүн кичинекей тапшырма. Муну азыр ойлоносуздар, Сколько вам лет? Сколько тебе лет? Сколько ему лет? Сколько ей лет деп суроону билдик. Ал канча жашта, сен канча жаштасың, сиз канча жаштасыз дегендей суроолор. Эми бул жерден жооп келиш керек. Бул жерден кыз жооп берип атат. Бардыгы үчүн. Мен 9 жаштамын дегенде бул жанына кайсы сөздү коет экенин ойлонуңуздар. Мне 9 жана кайсы сөз кетет? Моему младшему брату дейт, менин кичинекей бөбөгүмө 5. Мен кичинекей бөбөгүм 5 жашта. Моему младшему брату 5. Кайсы сөз колдонуп экенибизди. Моему папе дейт, мен атам 37 жашта. Моему папе 37. Моей маме 32. Моему дедушке 74. Моей бабушке 71. Бул жерден бирге ойлонобуз дагы, туура сөздөрдү жанына уйкаштырып коебуз. Сандарды, канча жаш деген сөздү. Анда эмесе туура жообун көрүп алсак. Мне 9 лет. Эмнеге лет? Анткени 5тен 20га чейин лет колдонобуз. Моему младшему брату 5 лет. Анткени 5тин жанына лет. Моему папе 37 лет. 35тан 40га чейин биз эмне дейбиз? Лет дейбиз. Моей маме 32 года. Моему дедушке 74 года. Моей бабушке 71 год. Мына ушундай бир кичинекей видео көрдүңүздөр. Пайдалуу болдубу сиздерге? Лайк басып, биздин каналыбызга жазылыңыздар. Сиздерден комментарий күтөбүз.